Мен күнөөлүү эмесмин. Сизге коюлган күнөөлөр боюнча кандай комментарий айта аласыз? Күнөөлүү эмесмин мен билбейм. Сиз негизинен ушул Арзуу Калымбетованын өлүмүнө өзүңүз күнөөлүү деп эсептейсизби? Ооба. Азыр сиздин үстүңүздөн коюлуп жаткан айыптарга кандай негиздөө негизсиз? Бүгүнкү күндө аталган кылмыш боюнча дайындалган бир канча экспертизалардын корутундары даяр болгонуна байланыштуу айыпкер Жолболдуев Батмахан Токторбаевнын өтө кою чарасын тергөө мөөнөтү аяктаганга чейин, башкача айтканда 2022 жылдын 26 майына чейин узатып беришинизди суранам. Себеби дегенде айыпкер Жолболдуев Батмахан Токторбаевна ачыкта жүрсө, тергөөнүн жүрүшүнө тоскоолдук кылышы мүмкүн. Эч кандай качпаймын, тоскоолдук кылбаймын, айткан убагына минутасына чейин келем. Себеби менде 2 кызым жаш, карай турган эч ким жок. Атам карабаганда, атам да кары болгондуктан инсульт алгам, убагында дарын берип, өзүм көзүмө деп тураттым. Эч кандай тоскоолдук кылбайм, качпайм. Мына Арзуу Акупресс, губернатор, мен урган Ураимов Алихан деп маалымат берип атам. Мен отургандарына каршы эмесмин. Отурса отурсун, бирок түнкү көпөлөктөй унаалар эмнеге колдонуп жүрөт дегем да. Арзуу эже жөнүндө Кудай алдында ант берип айтам, андай оюм дагы болгон эмес. Ушунча куруктамак мен камалып, эркимдин астына кантчамын деп өзүмө кол салып, до сих пор мени экспертизадан өткөзөбек да. Экспертиза өтсүн деп токтом берген. Эч ким определенген экспертиза. Өзүмөз көрсөтүлгөндөй, азыр Жолболдуев карата 4 жыл эмне себептен Жолболдуев Батманы камакта калтырыш керек. Бирок ошол эле 115-беренеде көрсөтүлгөн 3-бөлүгүндө эгерде камакка алган мезгилден баштап азыркы күнгө чейин эч кандай тергөө аракеттери жүрбөсө, анда сот башкаруу чарасын өзгөртсө болот деп. Бирок ал норманы бүгүнкү сот колдонгон эмес. Жолболдуевге карата башкаруу чарасын камак түрдө узартып койду. Биз бул боюнча апелляциялык тартипте Ош областык сотко даяттанабыз. Ал жактан эми адилеттүү чечимди күтөбүз.